Эң атактуу суроолордун бири мындайча: эгер ислам эркектерге көп аялдуулукка уруксат берген болсо, анда эмнеге аялдарга бирден ашык эркекке ээ болууга уруксат беришпейт? Аялдарга келсек, Ниса сүрөсүнүн 22-24 аяттарында эркектер никеленүүсү мүмкүн болгон аялдар тайпасы келтирилген болуп, 24 аятта болсо күйөөсү бар аялга үйлөнүү арам деп айтылган. Андай нике жайыз эмес. Бул күнөө. Мындан жыйынтык ушу, исламда аялдар бир эле жолу күйөөгө тийүүсү мүмкүн экен. Уруксат берсеңиз, бул тыюунун чыныгы себебин айтуудан мурда сизге бир факт келтирсем. Бүгүнкү күндө аялдар өздөрүнө күйөө табуусу кыйын болуп калды. Себеби аялдар саны эркектерге караганда көбөйгөн. Эгер аялдарга бирден ашык күйөөгө тийүү мүмкүн болгондо, эркектер жетишпестиги дагы да көбөйгөн болот эле. Бул болсо коомдо дагы да көп көйгөйлөр келтирип чыгарат эле. Эми келиңиз исламдагы бул тыюунун логикалык себептерин талдап көрөбүз. Эгер көп аялга ээ болгон күйөө балалуу болсо, бул учурда баланын ата-энеси ким экенин аныктоо оңой болот. Бирок көп күйөөлүү аял балалуу боло турган болсо, энеси бизге маалым болот. Бирок бул баланын атасы ким? Жана баланы мектепке алып барганыңызда, сизден бул баланын атасы ким деп сурайт. Ошондо 2 же 3 кишинин атын айтууңузга туура келет. Бүгүнкү күндө психологдор ата-энелерди аныктоо дени сак балалыктын негизги фактору экенин айтышат. Бул айрыкча атасынын ким экендигин билүүсүнө тийиш. Эгерде ата-энелерди аныктоо мүмкүн болбосо, жана бала атасы ким, энеси ким экенин билбесе, өсүү учурунда бала түрдүү жеткилеңсиздик менен кыйналат. Заманбап илим технология өөрчүүсү натыйжасында бүгүнкү күндө ДНК тести жана РНК текшерүүсү аркылуу аталыкты жана энеликти аныктоо мүмкүнчүлүгү жаралды. Ошого карабай бул изилдөөлөр 100% натыйжа бере албайт. Ушу менен бирге ал көп күйөөлүккө коюлган тыюунун жалгыз себеби эмес. Мындан башка дагы себептери бар. Мисалы, бүгүнкү күндө илим технология эркектер табияттан көп никелүүлүккө ийкөмдүү болорун айтат. Ошондой эле илим технология дагы кошумча кылат, аялдар хайыз учурунда башынан өткөрө турган физиологиялык жана башка өзгөрүүлөр менен байланыштуу бир убактын өзүндө аялдык бурчун бир канча эркектер алдында аткара албайт. Эркектер болсо бир убактын өзүндө бир канча аялга күйөөлүк ролун аткара алат. Кала берсе, эгер аял 2 же андан көп күйөөгө ээ болсо, түрдүү коркунучтуу жыныстык оорулардын жугуу ыктымалдуулугу артат. Эркектерге кайта турган болсок, илим технология ушуну баса белгилейт, бир канча аялга ээ болгон эркектен жыныстык оорулар келип чыгуусу жана бири-бирине жугуу ыктымалы аз болот. Ошондуктан илим технология жана медицина боюнча эркек бирден көп үйлөнүүсүндө эч кандай көйгөй жок. Бирок бардык көйгөй аялдын бир убакта бир канча күйөөгө чыгуусунан келип чыгат.